Бүгүнкү күнү көпчүлүк жумуш берүүчүлөр талапкерлердин бир гана билим алган тармагына гана көңүл бурбастан, кошумча учурдун талабы болгон тил жана компьютерди өздөштүрүүсүн да талап кылып калган чак. Бирок бул жаатта жумушка кабыл алынуучулардын же болбосо буга чейин иштеп келген, бирок бул багытта билими жок кызматкерлер көп кездешет. Бүгүн Ош чергесинде НАТО программасынын аскер кызматкерлери үчүн, пенсия чыккандар үчүн эки курстун ачылышы болду. Бул компьютер курстары жана англис тил курстары. Кыргызстанда бул проект 2010-жылдан бери иштеп келе жатат. Бул проект негизинен жарандык бюджеттен каржыланат. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн НАТО программасынын атайын аскер кызматкерлери үчүн эки курстун ачылышы болуп өттү. Алар англис тили жана компьютердик курстар. Курстун негизги максаты пенсияга чыккан аскер кызматкерлерин жумушка орношууга көмөк көрсөтүү. Аны менен бирге англис тилин жана компьютерди мыкты өздөштүрүүгө үйрөтүү менен алардын жумушка орношуу потенциалын жогорулатуу. Проекттин негизги максаты бул аскер кызматкерлери пенсияга чыкканда аларга жумушка орношууга көмөк көрсөтүү, кошумча курстар англис тили аркылуу же компьютер курстары аркылуу жумушка орношуусун жогорулатуу. Эске салсак, аталган проект 2010-жылдан бери Кыргызстанда өз ишмердигин жүргүзүп келет. Адистердин айтымында программа 2010-жылдан тарта 2018-жыл аралыгында 1300 аскер кызматкерин окутуп чыгарган. Окуу мөөнөтү 350 саатты камтып, жалпысынан алганда 3 айды түзөт. 2010-жылдан баштап 18-жылга чейин бул программа аркылуу 1300 аскер кызматкерлерин окуттук. Окуу мөөнөтү соңуна чыккандан кийин 10 ай аралыгында бүтүрүүчүлөргө атайын мониторинг жүргүзүлөт. Муну менен курстун бүтүрүүчүлөрү жумушка орноштубу же жумуш орундарында калдыбы, айтор программанын канчалык деңгээлде жардам бергенин аныкташат. Негизинен жыл сайын биз бүтүрүүчүлөр арасында мониторинг анализ жасайбыз. Анализдин негизинде бул курсту бүткөндөн кийин жумушка орношкондордун саны 70%дан ашуу. Негизги максаты бул проекти негизинен Борбор шаарында эле эмес, Кыргызстан боюнча 8 шаарында бул проект иштеп жатат. Бул проекттин максаты боюнча биз аймактарды өнүктүрүүгө дагы салым кошобуз деп ойлойбуз. Биз бул бүтүрүүчүлөр кеткенден кийин 10 ай, 11 ай өткөндөй мониторинг кылабыз да. Ким кайсы жакка жайгашкан, же кызматын улантып атышабы, кандай натыйжа болду депчи курстан кийин, курсту бүткөндөн кийин. Анан ошо мониторингдин негизинде статистика бар. 60-тан 75%ге чейин биздин бүтүрүүчүлөр жумушка киришет. Бул жумуш ар кандай мамлекеттик ишканаларга, жеке чакан ишканаларга же арасында дагы бар эл аралык уюмдарга да киргендер. Негизи булар бул программаларды билгенден адам көптөгөн маалыматты ала алат, өзү үчүн колдоно алат, өзүнүн деңгээли үчүн колдонуп, анан ишеним болуп туруп, анан өзүнчө чакан ишкана уюштуруп чыгып кеткендер да бар.